Кыргызстандык ажылыкты уюштуруу тобунун мүчөлөрү жыл сайын ажылык милдеттерин аткарууга келгендерге жакындан жардам берип жүргөн Сауд Арабиялык мусулмандар тобу менен жолугушту. Өздөрүнүн ататеги качандыр бир мезгилдерде Орто Азия чөлкөмүнөн көчүп келген бул бир туугандарыбыз кыргызстандыктарга акысыз жатакана жана тамак аш менен камсыз кылып келишет. Жолугушуу учурунда эки тарап тең бири-бирине кылган кызматтары үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Мындан сырткары алдыда аткарылуучу иш-чараларда чогуу ынтымакташып иштөөнү белгилешти. Allah'ın kudretine nasip bergen bizge Allah subhanahu ve teala bizlerdi bu hacilerdi çakırgan. Endi biz xursan bölüp yangi yılga bu hizmetke keldik. Ançı şunu yani katta domlar aldık, katta joylar aldık. 1300 hacı kelişti biz hizmet kılıp gördük. Жолугушуу кызыктуу жана көңүлдүү өттү. Сүйлөшүү учурунда Орто Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанда динге болгон көз караштын жакшы экендигин билерин да белгилешти. Бул биз үчүн аябай кубанычтуу нерсе дешти. Алар көрсөткөн жардамыбызды эч качан милдет кылбайбыз. Баарысы жаратуучу Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн гана жасалат деп айтышты. Өз кезинде Кыргызстан мусулмандарынын Азирети Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев да жалпы эле кыргыз элинин атынан ыраазычылыгын билдирди. Бул топ Кыргызстандан келгендердин бир бөлүгүнө гана жардамдашат. Көпчүлүк бөлүгүнө доктор Абдулатиф менен доктор Саид башкарган топтогулар жардам көрсөтүшөт. 10 жылдан мурдагы келгендер, машина менен келгендер, өзлөрүнүн автобустары менен келгендер, өзүнүн жолу менен самолет менен келгендер, мурда жалпылап жатаканаларда жатпайт эле. Жақын 10 жылға жақын аралықтан бері 2007-2008 жылдардан бері біздің ажыларыбызды атайын бұл жақтағы жатақана берген 2 координациялық топ бар. Ал жатақаналар Қырғызстандық ажыларға бекер беріледі. Бекер берілгендігі бұл уақыф деп қойды. Ошол Қырғызстан, Орта Азиядан келген мурдагы келип бул жерде уақыф кылып калтырып кеткен, Кудай жолунда калтырып кеткен ата бабаларыбыздын эсебинен берет бул нерсе. Ошол уақыфтарды, калтырылган жатаканаларды атайын коомдук уюм кылып, юридикалык жак кылып топтоп 2 координациялык топ бар. Бирөөнүн аталышы Мауара Нахр. Бизде ошол Кыргызстанды, Өзбекстан, азыркы Орто Азиянын чөлкөмүнү мурдагы ата бабаларыбыз Мауара Нахр деп тааныган. Бир координациялык топ ушунун аты менен аталат. Мауара Нахр уақыфтарынын көзөмөлдөөчү координациялык топ. Бул өзүнчө бир юридикалык жак уюм. Экинчиси Орто Азия. Азыркы тилибиз менен эле койгон муну. Орто Азия уақыфтарынын көзөмөлдөөчү координациялык топ. Бизге ушулар берет. Ушул 2 топ менен арабчасы лажна деп коет. Ошол 2 топ менен биз иш кылып барабыз. Ажыларыбыздын 1300-үнү быйыл ошол Мауара Нахр деген топ алган. Калган ажыларыбыз азыр 2000 мурда 2300 болсо 2300. Азыр кайрада 500 кошулду. Ошондо 2885 ажыны Орто Азия эмес каржылайт. Алар жатаканасы менен, мурдараак тамак аш менен да бекер камсыз кылчу эле. Быйыл дагы ошол тамак ашта жардам берип турат. Быйылкы жылдагы ошол тамак ашы акысыз, жатаканалар акысыз Меккеде. Ошол 2 координациялык топтун жардамы менен. Буларга биз көп рахмат айтышыбыз керек, ыраазычылыктарды билдиришибиз керек. Азирети Муфтий ажы башчылары менен жолугушту. Алдыда ажылык парзды аткаруучу ибадаттар бар. Ошондуктан келгендер аткарган амалдарынын туура аткарылышында ажы башчыларынын жоопкерчилиги чоң экендигин эскертти. Жердештерибиздин коопсуздугун камсыз кылып, көзөмөлдөп, алдыда ажылык парзды аткаруучу милдеттер тууралуу сабактарды тез-тез өтүп турууну дайындады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу ала расулиллах амма бад. Кудайга шүгүр, мына ажыларды зыярат кылып, жана ошо ажылыктагы анча-мынча кемчиликтерди түздөп, тартипке салып, кайрада ошо жакшы уюштуруу, ажыларга рахат жеткирүү,
мусапырчылыкта кандай өзүн алып жүрүү боюнча ошо тартиптерди көзөмөлдөө үчүн келдим эле. Алла Тааланын каалоосу менен жакшы умра дагы кылып, буюрса мына ажыларга да зыярат, ажы башчыларга дагы зыярат, штабтагыларга дагы зыярат кылып, бул жактагы биздин үстүбүздөгү жетекчилик ажылык министрлигинин тарабынан коюлгандарга ошо мактап деп коет, ошо биздин үстүбүздөгү офис 23 офис, аларга барып, аларга зыярат кылып, бир топ ошол жакшы маектешүүлөр болду. Буюрса азыр ажыларыбыз дагы жакшы, ден соолуктары, тамак аштары, жатаканалары бардыгы күтүп алуу, Медина аэропортунан, Жиддан аэропортунан бардыгы жакшы, өзүбүздүн ошо ажылыкта тигилген формалар, желектерибиз жана башка бардыгы паспорттордун жыйнагы жакшы болуп атат. Аларга таалим берүү, бул да тартиптешилген. Ар бир гостиницага көзөмөлдөөчү штабтын тарабынан да коюлган. 2 күндөн бирден алардан дагы ошол гостиницанын тазалыгы боюнча, ажыларыбыздын ден соолугу боюнча, алардын коопсуздугу боюнча, алардын ошол таалими жана ибадаты боюнча, алардын тамак ашы жана башка иштери боюнча күн сайын суралып турат. Аларга да ушундай музакараларды, мындайча айтканда алар түшүндүрмө иштерин да жүргүзүп атышат. Бардыгы жакшы экен, Кудайга шүгүр. Bundan sırtqarı dağı mınal Allah Taala'nın kavlosu menen uşul Saudiya memleketinin karolü Salman bin Abdülaziz Ali Saud hafizahullah uşundan bizdege murda жазган сунушубузду макулдап дагы бир канча кошумча квоталарды бердиле. Алардын да тартиптерин бул жатакана ээлери менен тамак аш маселеси, муассаса, бизде мактап ушулардын баардыгы менен самолеттордуку жана башкалардын баардык бул жердеги страховка маселелери бар. Ошолордун баардыгын мына 2 күндүн ичинде Алланын жардамы менен жакшы жыйынтыкка жеттик. Ийгиликтүү болду. Эми жалаң ошо Кыргызстандан ошол калып кеткендердин баардыгын кайра каттап, буюрса анан бул жака жөнөтөбүз деген жакшы үмүттөбүз. Мына бүгүн азыр акыркы жыйын болуп, жыйында аябай жемиштүү мөмөлүү болду десем адашпайм. Баардыгы жакшы маанайда аларды ынтымакка чакырып, жоопкерчиликке чакырып, жана ошол ажыларга кызмат кылуу, бул Алла Тааланын конокторуна кызмат кылуу, жана бул кызмат эң дүйнөдө улуу ыйык кызмат катары эсептелинет. Ошондуктан бул кызмат кылууда биз өзүбүз сыймыктанып, Алла Таалага ошо шүгүр келтирип кызмат кылышыбыз керек дегенди түшүндүрдүм. Буюрса баардыгы жакшы го. Алла Таалам иншалла кабыл кылсын. Баардык ажыларды, алардын арасынан ошо Кыргызстандан келген ажыларды Алла Таалам ажылыктарын жеңил кылып, кабыл кылып, жана эсен аман үйлөрүнө кайтып жетип барышлыгын Алла Тааладан тилеп кетемин. Жана ошо Кыргызстандын элинен, өзүбүздүн мамлекет башчыбыздын тарабынан баардыгынан ошо ажыларга салам айттык. Жашаган жери Байтуллах, Кабага, Ал-Харам мечитине жакын болгондуктан жөө эле барып намаз окуп келүүгө ыңгайлуу. Болжол менен 2 чакырым алыстыкта жайгашкан мечитке жөө барып, бир аз жанын кыйналганы менен бул жерде намаз окусаң 100 000 сооп берилет. Элдин жылдан жылга көбөйүп бараткандыгынан улам мечиттин ээлеген ордун чоңойтуу үчүн болгон курулуш иштери дале болсо жүргүзүлүүдө. Меккеге келген кыргызстандыктардын баары умра амалдарын аткарышты. Нафил ибадат болгон кошумча таваф, жаратуучу Аллах Тааланы эстеп зикир кылуу жана дуа кылуу менен алек болушууда. Аллахым бизди ушу көптөн бери күткөн тилегибизге, максатыбызга жеткирди. Аллага миң калла шүгүр. Мынеке келгенден бери Мадинага келип түштүк, Мадинаны көрдүк, анан Харамга келдик, бу жерди кыдырып атабыз. Көрсөткөнүнө шүгүр. Алыбыздын жетишинде элге, журтка, бала чакага, баары жака тилегибизди айтып атабыз. Кудайым тилегибизди кабыл кылып ушуларга жеткирсин. Ажы башчыбыз, эмелерибиз айлантырып атат бизди. Ажылык фарзы кандай болушуну түшүндүрүп атат. Автобус менен бизди алып барып, алгач жолу умранын кандай болушун көрсөттү. Сафа Марваны, Кабаны айлантырды, Сафа Марвадан чуркадык. Андан кийин Саур, Жабали Саурга алып барды. Бул жерде пайгамбарыбыз жанагы Меккеден Мадинага качып атканда жашырган үңкүрдү көрсөттү. Андан кийин Нур тоосун, Жабали Нурдагы Хира үңкүрүнө алгачкы жолу аят түшкөн ал жерди көрсөттү. Андан кийин Арафатта пайгамбарыбыздын дуа кылган, кандай кылган жерлерин баардыгын бизге тааныштырды. Алхамдулилlah быйылкы ажылык сапарында бизге алдын ала фарздар кандай аткарылышын бизге толук айтып берди да. Алла разы болсун. Ажы насип кылган экен, Кудайга шүгүр келдим. Нечен жылдан бери şu барам деген ниет şu күнгө насип кылган экен, келдим. Кыргызстанга салам.
Менен сурагандарга баалыгына салам, бала чака, тууган уругум, тынчмын, жакшы. Муфтияттагыларга ыраазыбыз, бизди жакшы жерге жайгаштырыптыр. Суу, бул жакта суу жок болсо дагы, чөл болсо дагы суу бизге кенен экен, душта кенен, жуунганга кенен, ичкенге дагы кенен, ичкенге ар бир күнү жанагындай неме суу алып келип коюп атат. Кыргызстандыктардын ден соолуктарын көзөмөлдөө үчүн атайын 6 врач Кыргызстандан келген. Шарияттын талабына ылайык аялдарды аял дарыгер, эркектерди эркек врачтар өз-өзүнчө карашат. Дары-дармектер жетиштүү деңгээлде камсыздалган. Жалпы 3685 ажы бар. Анан биринчи келгенде бүт барды климат өзгөргөндөн көбүнчө грипп болушту да. Тамак оорушту, грипп болду. Негизинен грипп көп болуп атат. Анан эски оолор бар экен, ошо давлениясы бар экен, жүрөк оору, козголуп, диабети бар экен, ошолор келгенде бир аз кыйынчылык болду. Шартыбыз бар, дарылар жетиштүү. Эми бир-экин дары жетишпейт экен, бул жактан беришти. Азыр жакшы эле. Учурда кыргызстандыктардын ден соолуктары жакшы, маанайлары көтөрүңкү жана ажылык парыздарын аткарууга кызуу даярданышууда.